15 февраль ооган ардагерлер үчүн өзгөчө күн. Бул күнү төшүнө медаль тагынган баатырларыбыз кубанычтан көзүнө жаш алса, жакынын жоготкондору жоктоо ызасында. Кандай болгон күндө дагы бул күнү ардагерлерге сый көрсөтүлүп, маркумдарды эскерүүгө арналат. Мектеп окуучулары менен жолугушуу кечелери өтүп атат. Андан сырткары дагы мына мектептер арасында дагы ушул ооган ардагерлердин ошо майрам эскерүү майрамдык кечесине биздин ооган согушунун ардагерлери менен биргеликте мектептерде дагы жолугушуулар өтүп атат. Мына бүгүнкү күндө Балыкчы шаарындагы ошо бир мектептин окуучулары келип мына экскурс болуп мына бүгүн ошо согуштун кандай болгон, качан башталган деген бир темада ошо балдарга биз өзүбүздүн так маалыматыбызды берип атабыз. Мына бул Балыкчы шаарындагы ооган ардагерлердин музейи 2017 жылы ачылган. Орто мектептердеги кичи музейлерди эске албаганда облустагы жападан жалгыз музей. Бул жерде Балыкчы шаары боюнча ооган согушуна катышкан жоокерлер, алардын кийген кийимдери, сүрөттөрү жайгаштырылган. Салат, сары чөл, болуп ушул Афганстан кийген бардыгы бут кийимдер ушул классым менен 7 класс менен ошо бүгүнкү Афгандардын музейине келдик. Жылга келип турабыз биз негизи. Былтыр да келгенбиз. Афган согушунун ардагерлерине таазим кылып кетебиз. Келип алардын тарыхтарын угуп кетебиз. Ошо 15 февралга карата биздин мектепте дагы биздин шаардагы чоң иш-чаралар болуп турат. Ошого карата балдарыбызды дагы ошондон артта калтырбай такай алып келип тааныштырып турабыз. Балыкчы шаары боюнча ооган согушуна 73 жоокер катышкан. Алардын ичинен Алымбек Айылчиев жана Аскат Курмашев согушта курман болгон. Учурда каалада 38 ооган согушунун ардагерлери жашайт. Айзат Анарбекова, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктары, Балыкчы шаары.